Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Taala maqtalar bolsun. Jana Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Andan keyinki ушул kitapdagi 4-cü hadis. Abdullah Masud rivayet hadise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Eger sizler 3 bolsoңор, 3 adam bolsoңор, ekөөңөр өз алдынча эмне сырдашып сүйлөшпөгүлө" дейт. 3 болсоңор, экөөңөр өз алдынча сырдашып сүйлөшпөгүлө дейт. Качанга чейин? Башка адамдар менен аралашканга чейин дейт да. Себеби 3 болуп туруп экөөңөр сырдашатын болсоңор, тигини капа кылып аласыңар дейт да. Бул хадис 2184 Муслим. Исламдын адептеринен мусулман адам 3 адам болуп кетип аткан болгон болсо, 2 адам өз алдынча минтип сүйлөшпөш керек. Себеби ал жалгыз калгандан кийин эмне болот? Ага шайтан келет. Булар сени же сени ушак кылып атат, сени же ушакчы деп билет, бирөөгө айтып койт деп билет. Кыскасы шайтанды билесиңер, эмне гана сөз албайт. Мына ошентип не мусулмандардын ортосунда биринчиден аны капа кылган болосуң, экинчиден ал мусулманды өзүңдүн бир тууганыңды өзүңөн алысаткан болосуң. Эртең аса ишенбейт. Себеби эмне? Жүрөгүндө так бар. Бул досум мага ишенбейт экен, бул не тиги жакын мени башкача көрөт деп анын жүрөгүндө эмне так пайда болот. Ошондуктан ислам адептеринен бөлүнбеш керек. Бөлүнүп 2 адам болуп, 3 болгондо бөлүнүп сүйлөшпөш керек. Ал эми 4 болсо, же 5 болсо, же андан көп болгон болсо, 2 адам ошол жерден сүйлөшө берген болсо, эчтеке болбойт. Абдулла ибн Динар айтат: "Мен Абдулла ибн Омар менен Халид ибн Укбанын үйүндө отурган элек" дейт. Мажилисте. Ошондо бир адам келди дагы Абдулла ибн Омар менен сүйлөшүүнү каалады дейт. Мен Абдулла ибн Омар, анан бир адам дейт. Келип Абдулла Омарды өзүнчө тартып алып кетейин дегенде, Абдулла Омар жок дейт. Анан бир адамды чакырып, анан кийин жана хадисте айтты дагы пайгамбарыбыздын, анан кийин өз алдынча сүйлөш дейт. Абдулла ибн Омар ошол жерде эмне хадиске амал кылган да. Ал эми ошол жерден жана адам менен кетип калганда хадиске амал кылбай калат да. Ошондуктан Абдулла Омардын өзү ошол хадиске амал кылган. Жок, коёту деп башка адамды чакырып алып, аны эмне Абдулла мен Динарын жана коюп туруп, башка жерге барып, анан экөө сүйлөшкөн, көрсөңөрбү? Бул Ибн Хиббанда келет, Шейх Албани буну сах деген да. Алымдар айтат, ислам дини дейт, бул ички жүрөктү камтыган жүрөктүн дини дейт да. Ошондуктан дейт, ошол жерде жана мусулмандын дейт, сыртынан эчтеке болушу мүмкүн дейт. Бирок не ичинде жүрөгүндө эмне так калып, жүрөгүмне кысылып, кыйналып, ошол жүрөгүндө шайтан азырып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ислам дини жүрөккө аябай көңүл бурат. Адам капа болуп калган, нааразы болуп калганын жүзүнөн билдирбеши мүмкүн. Десиңиз жакшы, машалла, баракалла, жазакалла хайран деп ушунчалык көп дуаны коюшу мүмкүн. Бирок ичинде эмне? Сенден өтө капа болгонун эмне айта албайт. Ошондуктан исламда ошондой бир туура эмес жагдайларга түшүп калбаш үчүн мусулмандын бири-бири болгон капа болуп калып, алар бөлүнүп кетпеш үчүн жүрөктөргө чейин көңүл бурган. Себеби эмне? Шайтан эмне? Ошондой жол менен келип туруп адамга жаман нерселер салып мусулмандарды бөлөт. Ислам дини бардык жолдорду караган. Шайтан азгыра турган жолдордун баарын жапкан. Билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанда энесин бирөө тамак алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям энесин узатып, мечиттен чыкканда бир 2 адамды көрөт. Түндө болот да болчу. Токтогула дейт. Ала рисликума дейт да. Токтогула десе токтошот. Бул баланы ченеңер. Я Расулалла дейт. Биз сиз тууралуу жаман ойдо болмок белек дейт да. Дегенде пайгамбар жок. Шайтан адамдын каны менен келип азырат дейт да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнө сахабаларды ошентип эмне шайтан азгырыш мүмкүн боло турган болгон болсо, биз тууралуу эмне деп ойлойсуңар? Ошондуктан Омар Хаттаб эмне деп айтат? Кимди ким өзүн жаман жерлерде, Аллах Таала кайтарган харам жерлерде алып жүрүсө, башка мусулман ошол туурасында жаман ойдо болгон болсо, ал кимди?
аны жемелебей бир гана өзүн жемелесин дейт да. Ошондуктан мусулмандар өздөрүнө жаман жер алып жүрбөш керек. Абдулла Омар риваят хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бир мусулман, бир адамды олтурган отурушунан тургузбасын дейт. Анын тургузуп, ошол отурган жерине ал отуруп албасын дейт, маджлисине. Бирок силер эмне? Кеңейткиле дейт да. Хадис Бухари 911 номерде. Бул мечитте бир мусулман мечитке эрте келген болсо, башка бир мусулман келип ошол мусулманды тургузган акысы жок. Бирок мүмкүн болсо, жылышса, кеңейтсе болот, жакшы. Ал деген өзүнүн кичүү адам болгон болсо дагы аны тургузбаш керек. Өзү берип аткан болгон болсо, асар келет. Абдулла Омар алдыңкы саптагы адам бергенде Абдулла Омар отурбай койгон. Алдындар айтат, бунун өтө мындай жөнөкөйлүгү, карапайымдыгынан жана баланын ордуна отурбаган дейт. Бирок алдындар айтат, отурса болот дейт. Астта бир жаш бала отурган болгон болсо, артын караса, бир аксакал келген болсо, аксакалды урматтап ордун берсе, болот. Болот. Эки нерсе бар берде. Биринчи сап кандай сап? Собу чоң. Тура отура эмеспи? Бирок бул адам башка хадиске амал кылат. Эки хадис бар бул жерден. Биринчи саптын орду турасында хадис бар, собу турасында. Экинчи хадис бар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Муса аш-Шариат хадисте Пайгамбарыбыз айтат: аксакал мусулманды урматтоо бул Аллах Тааланы улуктагандан дейт. Бирөө жарым ушул хадистерге амал кылып, аксакалды урматтап, сыйлап, ордун бошотуп берген болгон болсо, ал эмне? Ал жакшы иншалла, отурса болот. Бирок өзүнүн ушунчалык жөнөкөйлүгүнөн, карапайымдыгынан, Аллахтан корккондугунан жок, отура берген балам, отура берген деген болсо, Абдулла Омардын асарына амал кылган болот. Эми албетте биринчи сап жакшы. Биринчи сапта намаз окуганын собу чоң, аябай жакшы, бар сөз. Бирок деген элдин баары эле ошол жака жиналып атат да. Баарын батыр болот дагы, анан намаздарын окуган көрсөң бооруңа чейт алардынчы. Ал адамды көрсөң эми мындай эле көрүнүп турат да. Ушул намаз бүтүп, имам салам берсе, эс алган турган көрүнүп турат да. Ошондой адам ошол жерде намазды кантип окуйт? Биринчи сапта туруш эмне? Жакшы, турабы? Бирок намазда ал хушу эмне бул? Хушунун орду чоңбу же биринчи саптын орду чоңбу? Хушунун орду чоң да. Бул сен намазда Аллах Таала көрүп турат, билип турат деп, ар бир окуган нерсеңди эстеп, ушундай бир чын ыхластан, рахаттан окушуң керек да намазда. А сен эки тарабыңан эки адам кызып турса, кантип ошондой абалда окуй аласың? Ошондуктан биринчи сапта орун болгон болсо, ооба бири-бирине эмне? Орунду толтуруп туруш керек. Биринчи сапка тыгылбаш керек. Себеби биринчи саптардын баардыгы эмне? Хушуун кетирет да. Ошон үчүн Шейх Усеймин рахимахулла жакшы сөз айткан да. Мен биринчи сапта кысылып намаз окумаганыма караганда, кийинки сапта эмне? Рахаттан окуган жакшыраак мен үчүн деген. Ошондуктан мусулман адам өтө хушуга көңүл буруш керек. Ал эми кээде билесиңер, эрте келет отурат дагы, дараты кыстап эшикке чыгып кетет. Же болбосо эмне? Куран окуп аткан болот да, Куран коюп коеюн деп текчей кетет. Ошол учурда тигинин ордун алса болобу же болбойбу? Алымдар айтат, болбойт дейт. Эмнеге? Себеби анын эмне? Акысы дейт. А бирок кээде кээ бир адамдар өзүнүн эмне? Өзү үйүндө, бирок эмне? Өзүнүн досунан же баласынан барып туруп эмне? Менин тиги эмне? Таямды коюп койчу же байланча устул коюп койчу. Же болбосо баланча эмне? Миндили коюп койчу деп эмне? Алдыңкы местен ээлеп алат. Ошол болобу же болбойбу? Бул туура эмес. Көрсөтөбү? Алдын ала местаны занят кылып коюш бул туура эмес. Өзү келсин, ал эми бирөөлөр кетип атканда, намаз чыгып атканда бир стол коюп коет. Бир таякты же бир не? Китеп коштоп коет дагы, ушул местеге эч ким тибесин дейт. Кээ бир аксакалдар бар. Аллах Таала эми ал аксакалдардын ичинде өмүрүн узун кылсын. Бирок баягы динден сабатсыз болгон себебинен бир местасын ээлеп алат да. Анан бирөө келип, жаш балдар же бирөө келип калган болсо, турай бияка деп туруп, түртүп. Бул
туура эмес, сүннөткө каршы нерсе. Биринчи сапка жаш бала болсо деле билесиңер, туруш керек. Кээ бир аксакалдар бар, жаш балдар биринчи сапка турса, арт жака деп чыгарып берет. Бул туура эмес. Себеби эмне? Бир сахабаны билесиңерби? 7 жашында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзүнүн коомуна эмне имам кылып берген. Бир жамаат келет пайгамбарыбызга. Келет дагы динди үйрөнөт. Динди үйрөнүп кетип атканда бирөө айтат: биздин арабыздан бирөөбүздү бизге имам кылып бериңиз дейт. Сиз барганда ошол бизге имамчылык кылсын дейт да. Дегенде силердин араңардан Куранды эң көп жаттаган ким эле дегенде жана бала айтат: ошонун арасынан Куранды жаттаган мен болуп чыктым дейт да. Жаш балачы. Ал бала ошондой эмне пайгамбардын учурунда баягы сапарда адамдар өтө турган бир көчөдө жайгашкан айылда болот да. Ошодон пайгамбарыбыздан кетип аткандардан же келип аткандардан көп аят үйрөнүп алган да. Ошол себептен анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимге окут дегенде жана бала мен дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жаш баланы имам кылып берет. Ошол бала ошол коомуна имам болуп, күндөрдүн бир күндөрүндө ошол эмне кыйналгандыктан, кедейликтен мусулмандар биринчи эркектер окуйт, анан артынан аялдар окушкандан мурун. Анан бая жаш баланын авыраты көрүнүп кала турган болгон да. Авыраты көрүнүп кала турган болгон. Анан бир күн аялдар айтат: эркектер, мындай жин алып туруп алда имамыңарды мындай кийим алып койсоңар дейт. Дегенде баягы мусулмандар жин алып, жанагы жаш бала өзүнүн имамдарына жашынакай бир ылайыктуу бир жакшы кийим алып берет да. Ошондо жана бала айтат: мен исламга кирип, исламды кабыл алып, исламга киргенден кийин сүйүнүч менен кийин чоң сүйүнүч, бул ошол адамдар жин алып мага бир ушул кийимди алып бергенде катуу сүйүнгөм дейт да, барма? Бул исламга киргенден кийинки сүйүнүч болгон дейт, барма? Мына, ошол жаш болгон, имам болгон. Ал эми ооба имамдын артына хадисте келген ким туруш керек? Илим ээси туруш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте эмне? Менин артымда бир эмне илим ээси турган жакшы көрөм деген да. Эмне үчүн? Кээде имам жаңылып калган учурда аны кайталатып кое турган, эскертип кое турган, же болбосо дарат бузуп калган учурда чыгып кеткенде туруп намазды улантып келе турган адам болуш керек. Ал эмне? Имамдын артында туруш керек. Ошон үчүн пайгамбар хадисте мен өзүмдүн артымда илим ээси болушун каалаймын деген да. Илим ээсин. Ал өзүнүн артында баягы 3-4 орун бар го, 5-6. Ошол орунда жаш балдарды ошол орунга тургузбаш керек. Ал эми оң тарапында болобу, сол тарапында болобу, биринчи сап жаш балдар тура берсе болот. Баягы жаш балдар деген өтө жаш балдар эмес. 7 жаштан жогору мындай, балагатка жетип калган ошондой балдар тура берсе болот. Иншалла түшүнүп калган баардык нерсени аларды кубалаш керек артка. Себеби адам ошол аксакалдар кубалашы менен анын ошондой мешитке келип рахаттанып намаз окуйм деп келип, ошол аксакалдардын жаман мүнөзү себептүү, жаман айткан сөзү себептүү экинчи жолу мешитке келбей калышы мүмкүн да. Бир алым айтат: мен бир адам менен жолуктум дейт да. Ошол адам менен жолуктум, намаз окубайт экен дейт да. Анан неге намаз окубайсыз деп сурам дейт. Десем, я шейх деп айт дейт. Мен кезимде намаз окучумун дейт. Бирок дейт, мен намаз окучумун, бирок мени атам дейт, ушундай бир эмне мешитке киргизип алып, баягы кичине катуураак бирдекелер үйрөтчү дейт да. Ошондон кийин дейт, ошол мечитти көрсөм эле ошол нерсе эсиме кетпейт дейт да. Коркорум дейт да. Ошон үчүн ал атасы болобу, башка адам болобу, өзүнүн баласынын жек көрө турган нерсе кыла албаш керек. Себеби бир адам себептен бир адам исламды же намазды окубай калган болгон болсо, Аллахтын астында эмне? Чоң күнөөкөр болот. Ошон үчүн жашлыкка чакырса да илим ээси чакырыш керек, жана жамандыктан кайтарганда да илим ээси кайтарыш керек. Ошондуктан бул эмне? Аксакалдарга болобу, жаш балдарга баарыбызга тиешелүү. Бирок аксакалдар имамдын артында илимдүү адамдар туруш керек деген хадисти угуп алгандагы, ошол хадис менен эмнени кайтарат? Биринчи сапта жаш балдар такыр турбаш керек деген нерсени түшүнүп алгандагы туура эмес түшүнүгү менен жаш балдардын баардыгын артка кубалап салат да, ономо. Ошондуктан эң биринчи жаш бала орунду ээлесе биринчи сапта, туура имамдын артында эмес, бир чет жакта, оң жакта, сол жакта, аны кубалаганга эч кимдин акысы жок. Ал түшүнүп калган, намаз окуп калган бала болмосо. Жанагы хадисте айттым го мен, ким кайсы бир адам орундан туруп кетип кайта келсе, дааратканага чыгып кетсе, же эмне, китеп койгону келсе, кайта келсе ал акылуу.
Буга Абу Хурайра хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Ман қама мин маджлисихи сумма ража илайхи фа ахаққу бихи." Кайсы бир адам ордунан турса, ордунан туруп кайтып келе турган болгон болсо, ошол адам ошол ордунун эмне акылуу дейт да хадис. Хадис Муслим 2179. Аксакалды урматтоо бул Аллах Тааланы улуктоодо деген хадис айттымбы? Ошол хадисти Абу Давудта келген, а? Абу Давудта 4843 номерде келген. Хадисти Албани Хасан деген. Андан кийин Салим Абдулла. Салим деген билесиңерби? Салим деген Абдулла ибн Омардын баласы. Ошол Салим айтат: "Кана ибн Омар иза қама лаху раджулун ан маджлисиги лам яджлис фихи." Эгер бирөө ага ордун бошотуп берип, ордунан туруп сиз өттүңүз деп айтса дейт, Абдулла ибн Омар ошонун ордуна отурбайт эле дейт да. Эмне үчүн? Алымдар айтат, ушундай жөнөкөйлүгүнөн, карапайлыгынан, Аллахтан корккондугунан ошонун ордуна отурбайт дейт. Абдулла Омардын бир эмне? Аллахтан корккондугу, өтө жөнөкөйлүгү, мына ушундай болуш керек мусулман. Жаш бала болсо дагы эмне? Анын акысын алыш керек. Себеби эмне? Аллахтын үйүндө өтө эмне? Бир этият болуш керек да. Бул Муслим 2177. Андан кийинкиси 6-чы хадис. Абдулла Аббас риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза акала ахадун фала ямсах ядаху." Силердин кайсы бириңер тамак жей турган болгон болсо, колун сүртпөсүн дейт. Хатта ялакаха ав юлиқаха. Качанга чейин силердин бирөөңөр тамак жей турган болгон болсо, колун жаламайынча, же башкага жалатмайынча колун сүртпөсүн дейт. Хадис Бухариде 5456 номерде келет. Муслим 2031 номерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи буйруда тургандар. Биз азыр эмне? Колубузду жаламак түгүл, тамактын артында калган тамакты жебейбиз биз. Себеби бул эмне? Башка батыштан келген туура эмес нерселерден, адаттарынан. Пайгамбарыбыз башка хадистерде тамактын берекеси кайсы жерде экенин билбесиңер, ошондуктан эмне? Тамактын эчтекесин калтырып ала дейт да, шайтангачы. Бул хадис Бухариде 5456. Жалаш дегенде маселе кандай? Тамактын аягында да. Кээ бир адамдар бар, тамак жеп эле, бир тамак жесе эле кайта жалай берет. Өз алдынча болсо эчтеке эмес. Бирок деген адамдар менен илегенде тамак жеп аткан болсо, ошол учурда биртке жеп туруп кайта колун жалап, анан кайта тамакка салып, кайта колун жаласа, бул адепсиздик болуп калат да. Ошондуктан тамакты толук жеп бүтүп, эчтекени калтырбай, анан кийин колун жалайт анан. Жабир ибн Абдулла риваят хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте эмне? Мо бармактарды жалашты, жана эмне? Идишти жалашты буйруган дейт. Силер жеген тамаңардын кайсынысында береке барын билбесиңер деп айткан дейт да. Тамак жеп атабыз. Береке эң биринчисинде береке болду, же ортосундабы, же эң акыркысындабы береке кайсыны билбейбиз да. Мына ошол себептен ошол берекени шайтанга таштап койбош керек да. Аны эмне? Калтырбай жеш керек. Бул хадис Муслимде келет 2030 номерде. Башка Анас ибн Малик радиаллаху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кана изакала тааман." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамак жеген болгон болсо, лайка асабия саласа, 3 колум эмне? Жалайт эле дейт. Кайсы колдор алар? Баш бармак, сөмөй жана ортоңку. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силердин бирөөңөр тамак жегенде бир тамактан бир бөлүгү түшүп калган болгон болсо, ошо түшкөн нерсеге бир кылбы жана башка нерселер жабышып калган болсо, ошол нерсесин кетирсин дагы, андан кийин тамакты эмне? Шайтанга таштабай жеп койсун дейт пайгамбар хадисте. Сүннөт боюнча тамак жегенде эмне менен жеш? 3 кол менен жеш, а? Кашык менен жесе болобу? Эгер адам текеперлик кылбаса, сүннөттөн бет бурбаса, бирок тамак ысык болгон себептерден жана башка себептерден текеперлик эмес, суюк тамак болуп калышы мүмкүн, а? Же болсо тамак ысык, ошондой учурда кашты колдонсо болот. Болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Ислам эчтекесин калтырбаган да. Туалетке кириш адептери канча? Айтып bitпейсиң. Болгону биз ушундай сүннөттөрдөн бет буруп жүрөт экенбиз да. Биринчиден билгибиз келбейт. Билсек дагы экинчиден ошого амал кылганыбыз аз да.
Себеби бир пайгамбарыбыздын хадисине амал кылыш менен чындыгында акыйкатында Аллах Таала бизден разы болор билбейбиз дечи. Себеби эмне? Сен пайгамбарыбыздын бир хадисине амал кылышың менен Аллах Таалага моюнсунуп атасың да. Тактап айтканда, о Раббым, сен ушул пайгамбарды мага жөнөткөн экенсиң, ошол сен жөнөткөн пайгамбар мага ушул нерсени көрсөттү, мен ошого моюнсунуп атам дейсиң. Бир хадиске амал кылыш менен ушундай соопторго ээ болосуңар. Аллах Таала берекесин берсин. Аллах Таала разы болгон болсун.